Лейлек районунун тургуну Медербек Набиев 24 жаштагы жаш ветеринар. Ал мындан 1 жыл мурун агрардык университетин бүтүргөн соң кесиби боюнча иштөө үчүн алган билимин пайдаланып, евро биримдик каржылаган Актет уюмуна аталган райондун айыл элине малды жасалма жол менен уруктандыруу кызматын көрсөтүү үчүн долбоор жазып утуп чыккан. Ал бир күндө 3-4 чоң малга, 7-8 майда малдарга уруктандыруу жасайт. Кээде жайлоого чыгып дагы иштейт. Эмгек акы бети үчүн малдын породасына жараша 1500-2000 сом алат. Ошол эле кезде малдын сапаттуу породасы үчүн уруктарды Индонезия өлкөсүнөн буйрутма аркылуу алат. Адис мал чарбачылыгында асыл тукум малды көбөйтүү жана эт сүт тармагына ылайыкташтырган сапаттуу продукция багыты үчүн иш жүргүзүп келет. Ветеринар райондун климат шартынын каталдыгын эске алуу менен уруктардын кылдаттык менен тандайт. Малдоодур район аймагында 100 уйду. Ал эми жаңы жыл башталгандан бери 30дан ашык малды жасалма уруктандырды. Лейлек районунун климаты кандайдыр башкача болгондуктан, себеби биз аңгусту лейлек алып келсек, туруш кыйын болуп калат. Канча бир убакытта өлүп калат. Ошондуктан биз аңгустун баасын салганда жергиликтүү болуп чоңоюп атат балдары. Туулган малдар жергиликтүү болуп ошону чоңоюп атат. Базар баасы каталып, жөнөкөй малдардан. Жөнөкөй мал, бул мал торпоктору 1 жашар торпоктору 15 миңден сатылса, булар 8 айлыктары 35-40 миңден сатылып атат базарда. Бизе ошол киреше болуп атат. Ал эми бул жер Дооронбек Абназаровдун мал союучу жайы. Бул ишкана убагында кароосуз калган сарай болгондуктан ишкер Баткен облусунун элинин саламаттыгы үчүн фитосанитардык талаптарга жооп бере турган жергиликтүү касапчылар үчүн мал союла турган жай ачуу идеясы менен тендерге катышып, аны жеңип алган. 2013 сатып алгам, курук эле жер болгон бул жер. Мурда бул жер сарай болгон да, бузулуп бүтүп кеткен. Ошо жерин сатып алгандан өзүбүз кургам. Куруп ошо тендерге катышып уттук да ошону. Малдар бир слос болуп калып атат. 2 мал ошондой болушулар. Мында күнүнө 3-4 чоң мал, 5-6 майда мал союлуп Баткен облусунун базарларына чыгарылат. Ал эми касапканада аймак тургундары эмгектенет. Алар мигрант болуп башка өлкөгө кетишпестен иш орду менен камсыз болушкан. Жерде жакшы, Кудайга шүгүр, үйүм бул жерде. Чыкканда май жерде. Айлыгыбыз мисалы 3-кө бөлүнөт да. Малды 800-ге соя турган болсок, ол 15-14 нормальный. Эми чет жакка баргандан көрө бул жерде өзүбүзгө жакшы да. Ал эми бул лейлек балык чарбасы. Мындан 1 жыл мурун бала эмизген энелердин жана наристелердин ден соолугу үчүн белоктордун булагы болгон балык өстүрүүнү Икрам Бөрүбаев жамааттык негизде түптөгөн. Учурда чарбада карт, белокор сыяктуу 6000 чабак өстүрүлүүдө. Даярдалган пайдалуу жана сиңимдүү продукция Исфана Баткен базарларына сатыкка чыгарылат. Анын килограмм баасы 250 сомдон. Ал эми орто эсеп менен жылына 500 000 сом тегерегинде пайда көрүшөт. Мунун арты менен район тургундары жумуш менен камсыз болушкан. Болуп түзүлгөнбүз. Лейлек балыгы деген балык чарба болуп түзүлдү. Бул жерде 11 эме баягы эмештебиз, биздин группабыз 11 эме бар. Ошо биринчи алып келгенде ошо Евросоюз тарабынан балыктын чабактарын да өздөрү алып келип, баардык проекттин эмесинде болгон да. Эшегинде алып келип салып берген 2000ден ашыгыраак балыкты. Ошону багып, жетилтип, мына эме алып сатып шуну пайда келтирип атабыз. Мына бүгүнкү күндө дагы кече бир жуманын тегере болуп калды. 12-синде өткөндө баягы почта бир эме болду го, ошондо өткөндө баягы семинар өткөндө барганда. Климаты жактан катаал болгон алыскы Баткен облусундагы ар кандай чарбачылык менен алек болгон эл жашоосун жакшыртуу максатында, ошондой эле аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында долбоорлордун негизинде жашоо шарттарын жакшыртып келүүдө. Сүйүнай Тагаева, Азат Муратбеков, Пирамида, Баткен облусу.